Азамат Ишалиев Талас районундагы эң алдыңкы темир бетон заводунда иштейт. Ал темир торлорду токуган станокту башкарат. Айтымында мурда дыйканчылык менен алек болгон. Бул завод ишке киргенден бери жумушка орношуп, азыркы кесибин да ушул жерден үйрөнгөн. 2 жылдан бери мында эмгектенип, үй бүлөсүн багууда. Ачылганда жакшы болду. Бул ушерден бала чакамды үй бүлөмдү ушерден багып атам. Айлык 30-35-40га чейин болуп калат. Станоктор менен иштейм жана. Бир күндө эми жалгыз болсом бир 150-100 чыгарам жалгыз. Жанында напарнигим болсо бир 3-4 чыгарабыз да. Шартта сону обед ушерден. Каладан сурансаң жөрөт. Главный жумуштукта болуш керек. Азамат эмгектенген ДНК Групп темир бетон заводунда 2024-жылы Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан жеңилдетилген пайыз менен 20 миллион сом насыя берилген. Натыйжада ишкана өндүрүшүн кеңейтип, кубаттуулугун арттырууга жетишкен. Колдоого чейин бул жерде 30 адам иштесе, бүгүнкү күндө 50дөн ашуун тургун туруктуу жумуш менен камсыз болду. Учурда завод саатына 60 куб метр бетон өндүрөт. Ошондой эле лотоктордо шакекчилерди жана башка темир бетон буюмдарын чыгарат. Таласта жасалган сапаттуу курулуш материалдарына суроо талап жылдан жылга өсүп жатат. Эң башкысы, бул жерде өндүрүлгөн продукциялар Манас Ордо комплексинин курулушуна, мамлекеттик ипотекалык үйлөргө, Баластан долбооруна жана облустагы башка ири курулуштарга пайдаланууда. Ишкананын бүгүнкү жетишкендиктеринде Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун колдоосу өзгөчө орунду ээлейт. Жогоруда айтып кеткендей, экинчи фазага чоң салымы тийген Алтын альянстын. Анткени бизге жеңилдетилген пайыздагы кредит финансирование кылышты. Мындай жеңилдетилген пайыздагы ишкерлер үчүн өтө чоң салым. Дагы көп пландарыбыз бар. 3-чү фаза, 4-чү фаза бул темир бетон буюмдарынын түрлөрү көп. Талас областында именно ошол түрлөрүн чыгара турган заводдор жок. Алдыда дагы кайрылабыз, буюрса мындай жеңилдетилген пайыздагы ишкерлер үчүн чоң салым болот. Өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган дагы бир ийгиликтүү долбоор Манас районунда ишке ашты. Чоң Капка айылындагы Талас таш заводу өткөн жылдан бери гранит таштарын кайра иштетип, даяр продукция чыгарууда. Таш завод жеке ишкердин демилгеси, президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Чумаевдин колдоосу жана Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен курулду. Фонд тарабынан жеңилдетилген шартта 30 миллион сом кайтарымдуу каражат бөлүнгөн. Натыйжада 30тан ашык адам үчүн жакшы маяналуу жумуш орундары түзүлдү. Карьерде кезип даярдап туруп бизге жөнөтөт чоң таштарды. Биз берден кезип бөлүп кандай заказдын ошону жөнөтөбүз Бишкекке. Только Кыргызстанды обеспечить этип атабыз. Кафель чыгарат, брусчатка чыгарат, ушундай заказына карата биз жөнөтүп турабыз. Күн сайын бир чоң машина кетет Бишкекке. Дүйнөлүк стандартка жооп берген бул өндүрүш объектиси Казакстанга жакын жайгашкан. Манас районунун экономикасына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Пайдасы өндүрүш, жумуш орду жана салык. Баары эле келип туруп финансыга келип такалат. Ошол мезгилдерде ар дайым жардам колун сунуп келишет. Эң чоң сумма менен Талас таш ишканасын ишке киргизүүдө 30 миллион акча каражатын берген. Манас районундагы көптөгөн долбоорлор баарына эле жардам колун сунуп келишет. Ушул Манас районунун атынан чоң ыраазычылык билдирем. Булар менен дагы биз өнөктөш болуп иштешип, буюрса алдыга койгон дагы пландарыбыз бар. Ал эми быйыл фонддун колдоосуна ээ болгон жаңы долбоорлордун бири Бай органик ишканасы. Айтматов районунда ишке ашып жаткан бул ири долбоор аймактагы айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө багытталган. Учурда компания 40 гектар жерге сапаттуу картошка тегип, органикалык жол менен өстүрүүдө. Бул жерге жашылча жемиштерди кайра иштеткен заманбап завод жана логистикалык борбор курулат. Бул жерде келечеги чоң болот, Кудай кааласа. Завод курулуп калса бул жерде өндүргөн өмө жемиштерди кургатып, жашылчаларды кайра иштеткенге чоң мүмкүнчүлүк болот. Элден да алып бул жергечи биз жана сырьё кылып элечи сактап коюп, анан кийин кышы менен кайра переработка кылып жасап чыгарып берет да бул жактанчы. Бул жактын дагы бир артыкчылыгы мына логистикалык борбор курулат. Жаныбызда темир жол бар, Маймак станциясы. Бул жердин продукциясы бүт органик болуп экспортко кете турган продукция да.
Альянс Алтын өнүктүрүү фонду түзүлгөндөн бери Талас облусунда өндүрүш тармагындагы 16 долбоорго колдоо көрсөттү. Бул максатта ишкерлерге 420 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Алардын катарында Бакай Ата районунун Кең Арал айылындагы кирпич заводу, Үр Маралдагы Кичи КЭС жана башка маанилүү өндүрүш объектилери бар. Бүгүнкү күндө дагы Бай органик жана Төө бурчакты кайра иштетүүчү заводду каржылууланууда. Бул долбоорлор толук аяктаганда өндүрүш тармагына берилген жалпы колдоонун көлөмү 641 миллион сомго жетет. Биздин деле фонддун дагы кеңешибиздин дагы койгон максаты ошол өндүрүш негизинен ошол таласта чыккан өсүмдүк болобу, жер жемиш болобу, таластын топурагы болсо дагы кайта иштетүү ушул таластан чыккан заттан чыгуучу нерсе болсо депчи, баягы продукция болсо деп ошого басым жасап ошонун үстүндө иш жүргүзүп атканбыз. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошолордун баардыгы ишке ашып болуп аткан өндүрүштөр. Анан бүгүнкү күндө ошо өндүрүштөн область жетекчисинин демилгеси менен, ишкердин демилгеси менен бүгүнкү күндө Новяны кайра иштетүү деп заводко 200 миллион бөлүнүп жатат. Баягы бул заводдун максаты ошол Новянын баазын бир түшүрбөө максатында, бир аз болсо көтөрүү максатында котлованы казылып, фундаменттери куюлуп, уже иштер кызуу жүрүп атат. Кудай буйруса быйылкы сезонго иштеп калат. Ошондой эле Айтматов районунун Аманбаев айылында азыр 320 миллиондук агрардык бир чоң ишкана ачылып атат. Бай органик деген. Акыркы 10 жыл ичинде фонд колдогон өндүрүш ишканалары жүздөгөн адамдарга жумуш берип, аймактын экономикасынын өнүгүшүнө түрткү боло алды. Жалпы айта кетсек, жумушчу орундары боюнча банк аркылуу берген дагы каражатыбыз бар да. Ал жактан 220 реалдуу орун пайда болду. Фонддун өзүнүн бүгүнкү чейин биздин берген каражаттардын атынан өндүрүшкө бергендерине 200төн ашыгыраак орун пайда болду. Анан азыркы мына кызуу жүрүп аткан 2-3 долбоор боюнча бул жерден дагы бир келечекте баардыгы берип 300төй ачылат да. Жалпы ошол менен 700төй жумушчу орун пайда болуп калат да. 10 жыл мурда башталган жакшы демилге бүгүн реалдуу жыйынтыктарды берүүдө. Эң башкысы бул инвестициялардын артында адамдардын тагдыры турат. Өндүрүш бул жөн гана завод эмес, бул жаңы жумуш орундары, туруктуу киреше, өнүккөн аймак, жүздөгөн үй бүлөнүн эртеңки күнгө болгон ишеними.